Президент Садыр Жапаров Африкадагы Того мамлекетинин министрлер кеңешинин турагасы Фор Эсозимна Гнайсинг менен ынтымак ордодо жолукту. Жолугушуунун алкагында инвестиция, билим берүү, саламаттыкты сактоо, санарип жана башка 8 багытта эки тараптуу кызматташуу документтерине кол коюлду. Дипломатиялык мамилелер түзүлгөндөн бери Того Республикасынын жетекчилиги Кыргызстанга жасаган биринчи мамлекеттик сапары болду. Кыргызстан ушул жылдын февраль айында Африка Союзунда байкоочу макамына ээ болду. Ошондой эле Кыргызстан Бириккен Улуттар уюмунда Коопсуздук кеңешинин 2027-2028 жылдарга туруктуу эмес мүчөлүгүнө талапкерлигин койду. Өлкө башчы Садыр Жапаров Того мамлекети Кыргызстандын талапкерлигин колдоого даяр экендигине ыраазычылыгын билдирди. Кыргызстандын мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен сүйлөшүүлөрдүн алкагында энергетика, санариптик өнүгүү, билим берүү, финансы жана маданият жааттарында бир нече сунуштар болду. Ошондой эле эки өлкөнүн келишим укуктук базасын түзүү үчүн биз бир катар маанилүү келишимдерге кол койдук. Айыл чарба, жогорку билим берүү, маданият, инвестиция, санариптик өнүгүү тармактарында кызматташууну илгерилетүүгө багытталган жаңы перспективаларга жол ачылды десек жаңылышпайбыз. Кыргызстан Африкада ишенимдүү өнөктөшкө, ал эми Того Евразиянын борборунда жайгашкан Борбор Азияда чыныгы доско ээ болууда деп ишендирип кете аламын. Урматтуу Фор Гнайсинг мырзанын алгачкы расмий сапары Кыргыз-Того кызматташтыгын мындан ары дагы бекемдөөгө, бири-бирибиздин уникалдуу маданияттарыбызды жана салттарыбызды өз ара таанып билүүгө, ошондой эле континенттердин ортосунда жаңы достук көпүрөлөрүн курууга бекем негиз түзөт деп ишенемин. Эки өлкө ортосундагы кызматташуу бир топ секторлордо жайылтылууда. Негизинен экономика, финансы жана транзиттик потенциалды өнүктүрүү болуп саналат. Тогодогу порт Африка континентинде маанилүү порттордун бири болуп саналат. Мында транзиттик жана экспорттук потенциал жогору. Ошондуктан бул багыттагы потенциалдарды бириктирүү кызматташуунун негизги стратегиялык маселелеринин бири болуп саналат. Расмий сапардын алкагында бир топ келишимдерге кол коюлду. Бул келишимдер ушул эки мамлекеттин ортосунда карым катнашына чоң олуттуу салым кошот дегенге мен терең ишенем. Анткени биз ошол финанс тармагынан, экономика тармагынан инвестицияларды коргоо, андан тышкары саламаттык сактоо жана билим берүү тармагында бир топ келишимдерге кол коюп кеттик. Бул эң маанилүү тармактардын бирлери. Ошол тармактарда кызматташуу кызуу жүрөт дегенге биз терең ишенебиз. Анткени буга негиз бар. Ошол эки мамлекеттин бири-бирине алыс турганына карабастан, бирок ошол потенциалы жогору экенин ошол келишимдердин алкагында байкасак болот. Америка менен деле катташып атпайбызбы? Океандын ар жагында. Ага караганда Того жакын. Бирок азыр биз ошо логистикалык, транспорттук хабтарды түзүшүбүз керек. Кызматташуу боюнча көп сүйлөшүүлөр болду. Мен оюмча баягы кызматташуу баягы акырындап өнүгөт да, мен оюмча. Бирок транспорт бул негизги проблема. Буга чейин март айында расмий иш сапар менен Гана өлкөсүнүн тышкы иштер министри келип кеткен. Май айында дагы Африка өлкөлөрүнүн бир катар делегациялардын келиши күтүлүүдө. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев билдиргендей, Африка Кыргызстан үчүн артыкчылыктуу багыт болуп, эл аралык уюмдардын шартында. Эки өлкө бири-бирин колдоого алып келет. Эки мамлекет ортосундагы аралык алыс болгонуна карабай, экономика, транспорт, соода, маданият, логистика жана башка багыттарда тыгыз кызматташтык күчөйт. Нуриза Осмонова, Эрлан Кыдырбеков, 7 канал.